Баягы Садырдын балдарын сабаганда дал ушундай билдирүү менен чыкты. Эмне болду? Кантип ошол балапанды сабаганга кайсы колуң көтөрүлдү? Алабодунан туруп калгандан кийин эле биринчи шапалакты мен жагыма чыгаттым. Бардык эле бийлик ушундай. А бүгүн ушакты мамлекеттик деңгээлде таратышып атпайбы? Сиз деле билесиз, мен деле билем, бирок сиз айтпайсыз аны. Себеп сиз эстүүсүз мага караганда. Акылдуусуз. Миңдеген адамдар билет, ушул бийликтин троллдору бар экен. Ар бир кабыл алып аткан мыйзамында муну туура эмес, муну алишим, могул жерде регламентти буздуң, добушка туура эмес койдуң. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Деп олтурган киши жагабы айтыңызчы. Мына азыр жымжырт мамыр жумук. Тып-тынч. Жогорку кеңеште сүйлөө бул менин милдетим. Окугум эле эмес. Милдетим мен. А башка маселе тилиңди жутуп алып барып сүйлөбөй отурсаң, ал сенин өзүң эркиң. Бирок сүйлөйм деген киши сүйлөйт. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Парламент деген сүйлөөчү киши деп которулат. Сиздерге ички иштер министрлигине бир канча жолу ошол чылуундук боюнча кайрылып, бирок жыйынтыгы жок калып, кайрылбай, анан кийин бүгүнкү күндө кээ бир башка жарандарга кайрылып атат. Мисалы, Нурлан Мотуев дегенге кайрылып атат. Ошол мыйзамдуу эмеспи ошол? Урматтуу Камил Абдуразаковна, Нурлан Мотуев боюнча биз материал каттап кечээ ал кишини алып чыгып, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Анын кээ бирки жасаган иш аракеттери биздин азыркы мыйзамдарга толук жооп бербейби, анын аракеттерин толук кандуу юридический оценка беребиз жакындачы. Себеби бул мамлекеттик орган туруп, ушундай иликтей турган профессионалдар туруп, анан эл ошол министрликке, органга ишенбей калганда гана кайрылып, аргасыздан кайрылып атат эл. Ал кишиге дагынчы, менин оюмча. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбик Аккоз оорусу менен ооруп, биздин операциябыз төлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул Эмбанк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өч алсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат $40,000. Ушундай сүйүктүктөр чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Сиздерден жардамыңызга муктажмын. Жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Жашым 22-де. Сиздер ошого чара колдонушуңуздар керек эле, реакция беришиңиздер керек эле. Ал кишиге мүмкүн туура кылып атабы, туура эмес юридикалык бааны беришиңиздер керек да. Мен билгенден ошол соц тармакта качанттан бери отуруп атат да бул жигит. Урматтуу Камил Абдуразаковна, бул боюнча айтма кечээ материал каттап, ал Нурлан Мотуевди чакырып атабыз азыр кезде деген.
чакырып анын аракеттердин баардыгына юридический оценка беребиз. Туура эмес. Негизинен туура эмес деп эсептейбиз. Потому что деген сиз айткандай бул жерде мамлекеттик органдар бар, ошол жооп бериш керек. Мунун действиясы кандай болот? Юридический жардам берип атабы, же коллекторский кандайдыр бир иш-аракеттер жүрүп атабы? Жакын арада ушу жуманын ичинде буга толук кандуу юридикалык баа беребиз биз. Факты деген факты менен ал киши айтып атат да, мен алып бердим, ошол шылуундардын колунан алып бердим акчаны деп атпайбы? Ал боюнча баары бир фактысы боюнча бир териштирүү жүргүзөбүз. Ошого реакция берсеңиздер да, анан Кече парламент депутаттары өздөрү мени рекламалашты. Көрсөңөр керек. Бүт видеолор жайнап жүрөт. Бир депутат суроо берип атпайбы? Замминистр МВД Абдиевке. Индекс доверия элдин довериясы Нурлан Мотуевке чоң экен. Аферист мошенниктерден акчасын кайтарып берип атат. Андыктан мен мыйзамды иштейм. Акчасын алдаткандар, жедирбегендер, аферисттерден жылдап ала албай жүргөндөр WhatsApp нөмірін кайрылгыла. Тез, натыйжалуу, эффективдүү кайтарып берем. 18 октябрда алгач көчкүнүн алдынан агайыны Кайырбек Кийикбаев менен Канатбек Кийикбаевдин сөөгү табылган. Эки агасын табууга кырсыктан аман калган Чынарбек Кийикбаев жардам берип, куткаруучуларга көчкү жүргөн жерди көрсөтүп бергени айтылып жатат. Кийикбаев Кайырбекти сөөгүн балдар куткаруучулар таап, вертолетке салып алып келишти. Аны дароо айылга үйүнө алып келип жеткизип, анан кайра барганга чейин Кийикбаев Канатбектин бир тууганын көзү Кийикбаев Канатбектин сөөгүндөгү таап алып келишкен. Бир тууган ошо кичинекей Кийикбаев Чынарбек ошо куткаруучулар менен кошо биргеликте болжолдуу жерлерди ошо көргөнү ошол жакка жүрөт. Кубанычбек Орозалиев сөөгү табылган 3-жаран Жаңы Базар айылынын тургун экенин, анында сөөгү айылына алып келингенин кошумчалады. Ал эми дайынсыз болуп жаткан 3 адамдын бирөө Кытай жаран экени айтылып жатат. Кырсык болгон Аксай ашуусу деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкандыктан аба ырайы улам-улам бузулуп, куткаруучулардын ишин татаалдаштырып жатканы айтылды. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Аксайда кар көчкүдөн улам дайынсыз болгон жарандарды издөө иштери аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулду. Ал эми бүгүн издөө иштеринин натыйжасында дайынсыз деп табылган 6 жарандын ичинен 3 адамдын сөөгү табылып, тигучак аркылуу Кумбел тилкесиндеги штабка жеткирилди. Калган 3 жаранды издөө иштери эртең уланат. Кырсык болгон жерде Каныш Кыя айыл аймагынын 13 тургуну жана 1 Кытай жараны болгону айтылып жатат. Алар 9 октябрда эндик өсүмдүгүнүн тамырын казып алууга чыгып кеткен. Көчкү жүргөн жерде 12 адам болуп, экөө башка коктуда жүргөнү белгилүү болду. Дал ошол экөөнүн бири Рустам Субановдун атасы Шаанбек Субанов Азаттыкка мындай деди. Менин балам экөө болуп барган, бир атын Кулатынан бир ат менен келишип калды булар кечээ. Булар жолду билет да, барып жүргөн. Борон болуп, тоонун башынан кар бир кечке яанып илет дагы салман көтөрүлбөй түшүп кетет да. Булар көп болгон 16 ат болгон. 16 аттын салмагын элестетсем, анан баягы көчкү жүрө турган жерден кабатта өтүп бараткан кеткен да. Бирден өтсө болмок, бирден чоğa өтсө өтүп кетмек булар. Азыркы тапта кырсыктан аман калган 6 жарандын абалы жакшы экени кабарланды. Алардын бири Марс Жаныбек уулунун апасы буларды айтты. Абалы жакшы эле. Болгону баары баштан кеткен деп кеткен амалда. Башым деп бүтүн деп атат. Мына калган кара отурман деп Кудайга шүгүр кичине өтүп калам. Кыргызстанга келип калдырып атам. Чаткалда эндик казганды кеткен 14 адамдын дайыны чыкпай жатканы, алар келе жаткан жолдо көчкү жүргөнү 16 октябрда белгилүү болгон. Ошондон бери окуя болгон Аксай ашуусу тарапта аба ырайы жакшы болбой, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин тиг учагы 18 октябрда барды. Аталган аймакка автоунаа менен жетүүгө мүмкүн эмес, ат менен бир күндүк жол экени айтылып жатат. Эрекби Босунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.